Ассаламу алейкум. Мурабаха жөнүндө көп суроолор болот жана мурабаха жөнүндө туура эмес болгон түшүнүктөр жалпы элибизде бар экен. Бираттарыбыздан дагы угуп калдык. Мурабаха дегенди туура түшүндүрүп берген аракет кылабыз бир нече видео менен. Мурабаха деген бул түп тамырынан, негизинен эмне десек, бул сооданын эле бир түрү. Бардыгыбыз жашообузда, базарда, башка жерлерде бир нерсе алып сатканда аны көрүп эле жүрөбүз. Мисалы, базарга барганда соодагерлер айтат: мен буну мынчага эле алгам, мынча сом кошуп эле сатып атам сага, мага ушунчага эле келди деп канча сом кошуп сатып атканын айтып сизге саткандыгы ушул мурабаха. Шариатта ишеним соодасы деп коет. Алуучу сатуучуга ишенип, макул 100 сом калыпсың, 50 сом кошуп мага 150 сомго сатып атсың дегендиги бул мурабаха. Мынаны мисалы мен 150 сомго алдым, сизге мен 200 сомго сатайын, 50 сом эле кошуп атам деп айтылышы мурабаха эле болот. Ал эми буну жөн эле мен силерге бул 200 сом турат деп эле сатсам, бул мурабаха эмес. Бул жөн эле соода. Мурабахада ишеним соодасы болгондугу үчүн канча сомго келди, канча сом кошулду, сизге ошончо сом сатылып аткандыгын айтылгандыгы мурабаха. Мурабаханын маселеси ушул жерден токтойт. Мурабаха ушул эле. Кийин бул нерсени сатып алгандан кийин буну карызга аласызбы, нак акчага төлөйсүзбү, бөлүп төлөйсүзбү, бул экинчи маселеси. Кийинки видеодо банктар кандай иштейт экендигин кыскача айтып беребиз.